Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khatamil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, biz sizler menen tahajjud namazının soğuğuna teң bola turgan ibadatlar turалы сүйлөшүп жатабыз. Эгерде tahajjud намазы окуй албай аткан болсок, tahajjudка тура албай жаткан болсок, анда биз төмөндөгү айткан амалдарды аткара турган болсок, анда tahajjud намазынын соогуна жетебиз. Мына ошондон бүгүнкү 6-чы сабагыбыз ас-са'i фи хидматил армалати вал мискин. Мискиндин жана жесирдин кызматына каралашуу. Аларга жардам берүү, көмөктөшүү. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم Abu Hurayra Allah'tan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Es-sa'i alal armalati vel miskin." Miskindin jana jesirdin kızmatına karalashkan adam kel mujahidi fi sabilillah. Allah jolunda jihad kılgan kişi siyahtı deydi. Aw qa'imil layli sa'imin nahar. Түндөсү намаз окуган, күндүзү орозо кармаган адам сыяктуу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай жетимдерге, жесирлерге жардам берген адамдын 3 фазилетин айтты. Бул хадис Имам Бухари жана Имам Муслим, Имам Тирмизи, Имам Насаи, Ибн Хиббан жана Байхақи чыгарган сахих хадис болуп эсептелинет. Амал кылса болот, таянса бола турган ишеничтүү хадис. Мына ошондуктан биз мына ушундай улуу соопко эргешүү үчүн колубуздан келишинче жетимдерге, жесирлерге, мискиндерге каралашыбыз керек. Пайгамбарыбыз бул жерде 3 фазилетин айтып атат, карап көрсөңүз. Биринчиси, Аллах жолунда жихад кылган адам сыяктуу дейт. Аллахтын динин жеткирем деп өзүнүн малын, жанын, үй бүлөсүн курбандыкка чалып чыккан адам сыяктуу дейт. Албетте бул өтө оор иш. Эгерде биз мискиндерге жардам бере турган болсок, мына ушул мужахид Аллах жолунда согушка чыгып кандай соок ээ болгон болсо, мына ошондой соок эргешет экенбиз. Экинчиси, түнү бою tahajjud намаз окуган адам сыяктуу дейт. Tahajjud намаз окуган адам кандай сооктор эргешкен болсо, бул адам дагы мына ошолордон калбастан ушундай сооп алат дейт. Үчүнчүсү, күндүз орозо кармаган дейт. Албетте орозонун сообу өтө улуу. Орозонун сообун Аллах Таала мен өзүм гана беремин деген. Эгерде биз бир эле мискиндерге каралашып кое турган болсок, жетим жесирлерге колубуздан келишинче жардам берип кое турган болсок, мына ушундай соопторго эргешип кетебиз. Албетте аларга жардам берүү дегенде эле бир эле мал мүлк эмес, колубуздан келишинче жардам кылышыбыз керек. Кимиздин колубуздан эмне келет, ошону аткарышыбыз керек. Жок дегенде алардын абалын биз колунда барларга, аларга жардам бере ала тургандарга билдирип коюшубуз керек. Ошолорго жеткирип коюшубуз керек. Ошолор мискиндерге жардам берип, кандай соопко ээ болуп аткан болсо, биз дагы тең шериктеш боло беребиз. Албетте мискиндерди бүгүнкү күндө издей турган болсок, өзүбүздүн туугандарыбыздан эле, өзүбүздүн айылдан эле табабыз, алыска кетпестен эле. Өзүңүздүн бир тууганыңыз болобу, өзүңүздүн жакын туугандарыңыз болобу, буларга дагы жардам бере турган болсоңуз, эселеп соопторго ээ болосуз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул жетимдерге, жесирлерге карашуунун мындан сырткардагы фазилеттери аябай көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кайсы адам бир жетимди өз кефилине ала турган болсо, жетимге жардам бере турган болсо, ал экөөбүз бейиште чогуу болобуз деген. Пайгамбар салам өзүнүн ошол колун көргөзүп, ортончу колу менен төмөйүнү көргөзүп, экөөнүн да ушундай жакын кылып туруп, мына ушундай бейиште бирге болобуз деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Мына ошондуктан кыямат күнүндө пайгамбарыбыз менен чогуу болууну каалай турган болсок, кыямат күнүндө Фирдаус а'ла бейишине болууну каалай турган болсок, биздин мал мүлкүбүздөн ошол кедейлерге дагы берип турушубуз керек. Аларга дагы бир бөлүгүнөн колубуздан келишинче жардам берип турушубуз керек. Биз сараңдыктан алыс болушубуз керек. Албетте чыныгы байлык, чыныгы мүлк
мына ошол кедейлерге берген акчаңыз, мына ошол кедейлерге берген акчаңыз сизге түбөлүктүү сооп болуп калат. Ал эми үйгө жыйнаган мал мүлкүңүз сиздин көзүңүз каза боло турган болсо аркаңыздагы мураскорлорго калат. Акыретке сарптаган малыңыз мына ушул чыныгы өзүңүз үчүн, өзүңүзгө чыныгы мүлк болуп келет. Ошондуктан биз мал дүйнөбүздү жетимдерге, жесирлерге, кыйналган үй бүлөлөргө жардам берүүдөн аябашыбыз керек, сараңдык кылбашыбыз керек. Дагы жетимдерге жардам бериштик мал дүйнөгө береке алып келет. Анын кайра көбөйүүсүнө себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис алып келет. Бир киши ушу тала жеринде барып атып, асмандан ушундай үн угуп калат. Эй, булут, паланчанын багын барып сугаргын дейт. Ошондо жанагы булут таштуу жерге барып өзүнүн жамгырын, суусун төгөт. Ошол суу жерге түшүп бир арыктан дыйкандын үйүнө агып барат. Ошонун артынан жанагы киши арыктын артынан ээрчип барып жанагы дыйканга жолугат. Дыйканга барып айтат: "Эй, сен атың ким?" дейт. Ошондо дыйкан өзүнүн атын паланча деп айтат. Ошондо дыйкан таң калып сурайт: "Сен неге менин атымды сурап атасың?" дегенде айтат: "Ушундай жолдо келип атсам, асмандан ушундай үн чыкты. Ушундай булутка буйрук берилди, паланчанын багын барып сугаргын деди" дейт. "Сен эмне амал кыласың? Сен үнүң ошол асмандан эскелип жатат го" дегенде айтат: "Мен ушул жерден жыйнаган түшүмүмдү 3-кө бөлөм" дейт. Биринчи бөлүмүн садака кылам дейт. Жетимдерге, жесирлерге жардам берем дейт. Экинчи бөлүгүн өзүм жейм дейт. Өзүм үй бүлөм багам, ошого аралашам. Ал эми 3-чү бөлүгүн кайра жерге себем, кайра ошол өнүп чыгат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз мал мүлкүбүздөн дагы кандайдыр бир бөлүгү менен жетимдерге, жесирлерге жана Аллах жолунда кызмат кылып аткандарга жардам берип тура турган болсок, Аллах Таала сиздин малыңызды мына ушундай көбөйтүп берет. Аллах Таала сизге жерден береке эшиктерин ачат. Асмандан береке эшиктерин ачат Аллах Таала сизде. Сизди ар кандай балек кырсыктардан тосуп турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кимде ким эрте менен садака кыла турган болсо, асмандан ушундай периштелер дуа кылат: Аллахым, ким өзүнүн мал мүлкүн сенин жолуңа сарптаган болсо, сенин жолуңа садака кылган болсо, жетимдерге жардам берген болсо, жесирлерге жардам берген болсо, сенин жолунда кызмат кылып жүргөн адамдарга жардам берген болсо, ошонун малына береке бергин" деген. Ошонун малын көбөйткүн деген. Мына ошондуктан бул садака малды кемитпейт, балки мал мүлктү тазалайт, ага береке берет, аны көбөйтөт. Мал мүлкүбүздү жетимдерге, жесирлерге жардам берүүдөн аябашыбыз керек экен. Мындан сырткары дагы бул садака кылуунун, жетимдерге, жесирлерге жардам берип туруунун фазилеттери аябай улуу. Аллах Таала баарыбыздын кылып жаткан амалдарыбызды кабыл кылсын, бизге дагы пайдалуу илим үйрөтсүн, дагы жакшы солих амалдарды бизге көргөзсүн. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.